Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin, vel akibeti lil muttaqin, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd, bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'alaga maqtoolor bolsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah'tın salamı, tınçtığı, berekesi olsun. İnsandın bu dünyadagi en birinci mildeti, Allah'tın aldındagı mildeti bul Allah Ta'alaga ibadat kılуу. Allah Ta'ala bul nerse jönündө Kur'an-ı Kerim'de şunday dep aytat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Men jin menen insandı bir özüme gana ibadat kılуулары üçün gana jarattım. İnsandın jaralуудан maksatı Allah Ta'alaga ibadat kılуу. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Men alardan rızkı surabayмын. Meni tamaktandırууlarын da surabayмын дейт. İnnallaha huvar-razzaqu zul kuvvetil metin. Çınında Allah Taala rızkı berүүчү. Allah bekem күч кубат ээси. Деп Allah Taala Kur'anda айтып атат. İnsandın dünyadagi en birinci mildeti, Allah'tın aldındagı en birinci mildeti Allah Taalaga ibadat kılуу. Anın özüne gana ibadat kılуу. Bul insandın mildeti. Allah Taala insanga uşul nerseni mildet kılıp moyuna жүктөгөн. Allah Taala insanlardan rızkısının köp болуусун сурабайт. Balkim Allah Taala çınında al rızkı berүүчү. İnnallaha huvar-razzaq. Çınında Allah Taala rızkı berүүчү deyt. Zul kuvvetil metin. Jana bekem küç kubat ээси deyt. Oşon üçün insandın en birinci mildeti, Allah'tın aldındagı en birinci mildeti bul Allah'tın özüne gana ibadat kılуу. Bul nerseni bir ele bizdin paygambarыбыз же болбосо Allah Taala акыркы ümmetke gana bul nerseni mildet kılgan emес. Balkim Adam aleyhissalamdan baştap akır kıyamat күнгө чейинки kelgen insanlarga ушул нерсе милдет болгон. Бардык пайгамбарлар мына ушул нерсеге чакырган. Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла, андан башка нерселерге ибадат кылбагыла деп. Шуайб алейхиссалам, Салих алейхиссалам, Худ алейхиссалам жана башка пайгамбарлардын баары ушул нерсени гана айтышкан. Allah Taala аларды эскерип, "Я кауми, у'будуллаха ма лакум мин илахин гайрух." O коомум, Аллахка гана ибадат кылгыла, силерге андан башка сыйынууга татыктуу кудай жок дейт. Демек, жер бетине келген пайгамбарлардын бардыгы бир гана нерсеге чакырган. Аллахтын өзүнө ибадат кылуу, андан башка нерселерге ибадат кылбоо. Пайгамбарлардын жиберилүүсү, китептердин түшүүсү insanlarga bir nerseni үйрөткөн. Allah'tın özüne ibadat kılуу, andan başka nerselerge ibadat kılboo. Andan başka kudayçalarga ibadat kılboo. Ova, çınında kudayçalar köp. Kebir adamlar тоолорду кудай кылат, кээ бир адамдар таштарды, кээ бир адамдар кабырларды, кээ бир адамдар дарактарды, кээ бир адамдар сыйкырчыларды, кээ бир адамдар шайтандарды, жиндерди, кээ бир адамдар ар кандай нерселерди өзүнө кудайча кылат. Бирок татыктуу кудай бир гана Аллах Таала. Татыктуу болгон кудай бир гана илах, сыйынуучу зат бул бир гана Аллах Таала. Аллах Таала гана ибадат кылууга татыктуу зат. Мына ошон үчүн пайгамбарлардын бардыгынын чакыруусу эмне болгон? Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла. Силерге андан башка сыйынууга татыктуу нерсе жок деп айтышкан. Вa'будуллаха ва ла юшрику бихи шей'a. Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла. Ага эч нерсени шерик кошпогула дейт. Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу,
ибадат кылууда ага эч нерсени шерик кылбоо, Аллахтын өзүнө жалгыз, жападан жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга бардык пайгамбарлар мына ушул нерсеге чакырган. Бул жөнүндө Аллах Таала Кур'анда وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Биз ар бир элге Аллахка гана ибадат кылгыла, андан башка кудайлардан алыс болгула деп айта турган пайгамбарларды жибергенбиз дейт. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. Биз пайгамбарларды жибергенбиз мына ушул нерсе үчүн гана дейт. Пайгамбарлардын жиберилүүсү бир гана Аллахтын өзүнө адамдарды чакыруу үчүн гана жиберилген. Мындан башка толгон токой аят хадистерде Аллах Таала мына ушул нерсеге аябай катуу көңүл бурат. Себеби Аллах Тааланын бир гана ишеним туура болуусу үчүн Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу керек. Ал эми кээ бир коомдордун жашоо тартиби башка болгондугу үчүн кээ бир эрежелер ошол коомдун жашоо турмушуна жараша жиберилген. Бирок бир нерседе пайгамбарлардын бардыгы биригишкен. Бул Аллах Таала айткандай, мен пайгамбарлардын бардыгын адамдарды өзүмө ибадат кылууларына чакыруусу үчүн гана жибердим дейт. Аллах Таала пайгамбарларды жиберген, китептерди түшүргөн, Инжил, Торат, Ибрахимдин барактары, ушул китептерди Кур'ан, андан башка көп китептерди жиберген. Бирок ошолордун бардыгында бир нерсеге чакырган. Алардын бардыгынын ушул эрежеде бардыгы бир болушкан. Аллахтын өзүнө убудуллаха ма лакум мин илахин гойрух. Аллахтын өзүнө ибадат кылгыла, силер үчүн андан башка сыйынууга татыктуу кудай жок дейт. Ошон үчүн пайгамбарлардын бардыгынын бул дүйнөгө жиберилүүсү ушул акыйкат дин, Аллахтын өзүнө чакыруу. Аллах Таала бул жөнүндө Кур'ан-ы Каримде "Залика би анналлаха хувал хак ва аннама яд'уна мин дунихи хувал батил". Анткени Аллах акыйкат. Андан башка мушриктер дуа кылып жаткан кудайлар жалган дейт. Чынында Аллах Таала "Залика би анналлаха хувал хак". Чынында Аллах Таала акыйкат. Андан башка мушриктер дуа кылып, суранып, тиленип жаткан нерселердин бардыгы жалган. Алар жок нерселер. Алар эмне кылышты? Айкелдерди жасап алып, өлүп кеткен жакшы инсандардын, салих, таквадар, оолия инсандардын айкелдерин жасашып, ошол нерсени Аллахка ортомчу кылышып, ошол нерсеге ибадат кылышты. Ошон үчүн Аллах Таала эмне дейт? Залика би анналлаха хувал хак. Чындыгында Аллах Таала ал акыйкат. Ва аннама яд'уна мин дунихил батил. Андан башка мушриктер дуа кылып жаткан, сыйынып жаткан нерселер, кудайчалар, алар жалган дейт. Алар кантип ал кудайчаларга сыйынышкан? Өлүп кеткен салих, аулия, пайгамбарлар же болбосо ар кандай жакшы инсандарды, таквадар инсандардын айкелдерин жасашып, ошол айкелдерди тургузуп эмне дешет? Ол айкелдерди кудай дешкен эмес алар. Жаратуучу зат деген эмес. Бул ушул айкел жер бетин жараткан, инсандарды жараткан деп алар айтышкан эмес. Балким эмне кылышкан? Биз күнөөлүү адамбыз. Биз аябай бир күнөөкөр адамдарбыз. Биз Аллахка түзмө-түз дуа кылсак кабыл болбойт. Ошон үчүн биз тилектерибизди, дуаларыбызды, көйгөйлөрүбүздү, бале кырсыктарыбызды мына ушул айкелдерге айтабыз. Бул айкелдер Аллах Таалага биздин муктаждыктарыбызды жеткизет деген. Мына ушул жерде алар адашып кетишкен. Алар ал айкелдерди кудай деп айткан эмес. Ал айкелдерди жаратуучу деп айткан эмес. Ал айкелдерди жер бетиндеги бардык иштерди башкарып туруучу, ырыскы берүүчү деп айткан эмес. Алар ортомчу коюшкан. Аллах менен пенденин ортосуна ортомчу кылып, өзүнүн тилектерин, ар кандай муктаждыктарын ошол
кудайчаларга айтышкан, айкелдерге айтышкан, тоолорго. Биздикилер азыр эмне кылат? Тоолорго айтышат, кабырларга айтышат, таштарга айтышат. Жана бир дарактарга барып муктаждыктарын айтышат. Балалуу болбогондор бир паланча тоого барыш керек. Дагы бир ырыскысы кемип калгандар түгүнчө жерге барыш керек. Же болбосо баягы кабырларга барыш керек, мүрзөлөргө барыш керек. Ошол жерлерге барып тилек максаттарын айтса кабыл болот дешип. Биздикилер туура эмес ишенимде. Ал эми Аллах Таала анын тескерисин айтып жатат. Убудуллах. Аллахтын өзүнө гана ибадат кылгыла. Андан башка сыйынууга татыктуу кудай жок деп айтат. Ошон үчүн баарыбыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуубуз керек. Ал эми биз Аллах менен пенденин ортосуна ортомчу кошсок, мушриктерден айырмабыз жок болуп калат. Мушриктер дагы эмне дешет? Бул өлүп кеткен аулия инсандар, Аллахка жакын адамдар. Өлүп кеткен пайгамбарлар, салих адамдар, такыбалуу адамдар, Аллахка жакын инсандар. Булар өлүп кетишти. Эми биз булардын айкелдерин, сүрөттөрүн жасайлык дагы тургузайлык. Жана биз күнөөлүү адамдарбыз. Күнөөлүү адам түзмө-түз Аллахка жалынса туура болбойт, адепсиздик болот дейт. Биз ошон үчүн бул айкелдерге, ушул санам, ушул жасалган айкелдерге биз ушул аулия инсандар өлүп кеткен, бирок биз ошолордун сүрөттөрүн, айкелдерин койдук. Эми биз ушул бардык мунажаттарыбызды, кайрылуубузду, бале кырсык келеби, биз эмнеге муктаж болсок, ушул нерсени биз ушул айкелдерге айтабыз. Булар биздин муктаждыгыбызды Аллахка жеткизет дейт. Бул туура эмес ишеним. Бул мушриктердин, Аллахка шерик кылган адамдардын ишеними. Ал эми Аллах Таала эмне дейт? Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб. Эгер пенделерим сенден мен жөнүндө сурашса, мен аларга жакынмын дейт. Аллах Таала бизге аябай жакын. Эгер биз дуа кылсак, удууни астажиб лакум, мага дуа кылгыла, мага ибадатыңарды кылгыла, мен силерге жооп беремин дейт. Ошон үчүн бардык ибадаттарыбызды, бардык кайрылуубузду, арыз муңубузду, даттануубузду, жалынуубузду, ибадаттарыбызды, дуаларыбызды, тилектерибизди, балалуу болбогондор муктаждыктарын, кырсыкка келгендер ошол бале кырсыктарын Аллахка шикаят кылып, арызданып айтса, Аллах Таала ага жооп берет. Дуа кылуучунун дуасына албетте Аллах Таала жооп берет. Ошон үчүн бүгүнкү сабагыбызда эмне болду? Бир гана Аллахтын өзүнө ибадат кылуу, андан башка нерселерге ибадат кылбоо. Пайгамбарлардын бардыгынын чакырыгы мына ушул нерсенин үстүндө болгон. Убудуллаха ма лакум мин илахин гайрух. Аллах Тааланын өзүнө гана ибадат кылгыла, андан башка силер сыйынуучу татыктуу кудай жок. Демек биз бардык ибадаттарыбызды бизди угуучу болгон, бизге ырыскы берүүчү болгон затка ибадат кылабыз. Андан башка нерселерге ибадатыбызды тоолорго, таштарга, дарактарга, бир кабырларга, дагы бир жерлерге барып биз ибадатыбызды арнабайбыз. Балким ибадаттын бардыгын угуучу болгон, көрүүчү болгон, ырыскы берүүчү болгон затка гана ибадатыбызды кылабыз. Алхамдулиллахи роббил аламин.